Роза эжекебиз баарыбыздын оозубузду ачырып, кийинки лекциясын дароо эле кыргызча баштады. 20 жылга жакын орус тилинде окуп, орус тилдүүлөрдүн арасында жүргөн кишинин бир жуманын ичинде өз тилинде сабак өтүп киргени бизди чындап эле таң калтырган окуя болду. Сүрмө топ болуп лекцияга кирип, угуп үлгүргөнүбүздү угуп үлгүрүп, жазып үлгүргөнүбүздү жазып үлгүрүп жантылаштык. Билим алабыз деп келген менен анын азабын тарта элеккес. Студент болдум деген сезимдин күүсү өмүр бою тарачудай түрү жок. Мээ болсо айылдан келген боюнча былк этпей жаткан айдал элек дың. Мындай мээни күнү түн айдап, жер семирткич чачып, күнү түн сугарсаң да суу сиңбей, чаң асманга сапырылып турган чагы. Ошентип элеттен шаарга келип, шаардын куулук шумдугуна көнөлек, алдагандан алданган арбын, аны мунусун ылгабай эле баарына баш ийкеп, баарына макул боло берген мага окшогондордун көргөндөн көрө элеги көбүрөөк эле. Кийин бир жолку лекциядан чыккандан кийин Нуралыга: "Нуке, мен үйлөнчү кыз дал ушул Розадай болуш керек. Баягы нарындагы врач жеңемди мага алып берем деген кайын сиңдиси ушундай болду бекен атаганат" дедим. Кийин Роза Исаковнаны филармонияда иштеп жүргөн кезимде көрдүм. Ал ошондо Фрунзе шааркомунун секретары болсо керек эле. Филармонияда өтө турган кайсы бир өкмөттүк иш чаранын даярдыгы менен таанышканы келип, биздин чоңдорду сахнага тизип алып тилдеп кеткен. Мен үчүн тилдегенсип, ошондо мени көргөн жерден эле баса калып тилдеп турчу директорум Назарматовду рас эле тилдеди деп табам гана сүйүнгөм. Азаба кезинде иштеп жүргөн бир күнү эле Мелис Эшимканов кабинетине чакыртып калды. Кирсем: "Шаке, сизди Роза Исаковна Англияны көрүп кетсин деп чакырып атат. Барып келбейсизби?" деп калды. Роза Отунбаева агесте Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси болчу. "Жок, бара албайм меке" дедим. "Эмне үчүн?" "Бара албайм. Барсам машина менен Монголияга барам. Самолет менен учкандан корком" дедим. Мелис мени бир карап алып бооресиле каткырып жиберди. Кийин ал Отунбаевага дүйшейип самолетко түшкөндөн коркот экен. "Учуп бара албайм деп койду" десем, "Таза апенди неме го" деп аябай күлдү деп айтты. Ошондон көп өтпөй Роза Исаковна өзү да Бишкекке келип, асабага кайрылып, биз менен учурашып, мага Британиядан ала келген ручканы белекке берип кетти. Мен аны Хасанкас Кадыровго тартуулап, Хасакебис да асабага ак кызматын кылып бир топ таттуу ырларды жазып берди. 2005 жылкы парламенттик шайлоодо Жетимен журналынын бир уш тобу Болос шээрди сүрөп таласта жүрдүк. Роза Исаковнаны ошол кыш чилдеси кайта эле катуу суукта Шерниязовдун шайлоо штабына келгенде көрдүм. Бутуна өтүк кийип, моюн орогучун кабаттап ороп алганы менен суук тийгизип алган экен, тынбай жөтөлүп олтурду. Республиканын түндүгүн кыдырып келатканын, оппозициячыл талапкерлердин ичинен Болоттун штабындай мыкты уюшулган штабты көрө электигин, оппозициянын бардык штабы ушундай болсо жакшы болмогун айтып олтурду. Биз баарыбыз анын суукка урунуп, жөтөлүп турганын көрүп, Бишкекке барып дарыланып, бир аз эс алып алыңыз, антпесеңиз болбойт деп айтып атып да көндүрө албай койдук. Мен Баткенге, андан кийин Жалал-Абад менен Ошко барышым керек. Азыр эс ала турган учур эмес деп ошол эле күнү өлкөнүн түштүгүнө жөнөп кетти. Эртеси Таластын чат базарындагы мал базарга барсак, карапайым эл Отунбаеванын Таласка келип кеткенин, ким бирөөлөр таратып кетти деп колдоруна кармап жүргөн баракчадагы автору жок макаланы Акаев бийлиги Отунбаевадан көрүп жатканын уудуу кылып кеп кылып жатышты. Анан көп заман өттү. Акаев да, Бакиев да куулду. 2011 жылдын 19 февралында мага президенттик аппараттан телефон чалып, президент Роза Отунбаева ат башыга, болгондо да мен окуган Ой Терскен орто мектебине бараарын, менин 60 жылдыгыма байланыштуу райондун борборунда өтө турган салтанатка катышаарын, ошондуктан ат башыга тезинен жөнөшүм керектигин айтышты. 20 февралда президент Роза Отунбаева өзү чалды. "Шайлообек, кандай, жакшыбы? Юбилейиңди ат башынан өткөрөлү деп атабыз. Сен окуган мектепте болобуз. Даярдык кандай?" деди. "Биз Бишкекте өтө турган кечеге даярданып атабыз" дедим. "Бишкекке караганда өзүң туулуп өскөн жерде жакшылап өткөрөлү, макулбу?" деди. Минтип президенттин өзү телефон чалганы мен үчүн күтпөгөн окуя болду. Анткени ага дейре президенттин администрация башчысы Эмил Каптагаевка кирип, кеңешчиси Султан Раевка барып, "Ой, мени жолуктуруп койгула. Роза Исаковнага кирип чыгайын. Там да сурабайм, наам да сурабайм, акча да сурабайм. Жөн эле кирип китептеримди берип кайра чыгам" деп макулдуктарын алган менен мени такыр эле киргизбей коюшкан. Биз 2011 жылдын 20 февралында президенттик аппараттын кызматкери Алмаз Кулматов минип келген микроавтобуска олтуруп ат башыга жөнөп кеттик.
Район борборундагы кече өтө турган жайга келсек, таштай мустак, ит байласа турал кыз. Президент келгенге чейин жылыйт деп калдайган бирдемкесин көтөрүп келип токко сайып, анысы кулак мээни жеп гүлдөгөн үн чыгарып, өмүрү жылытылбаган залга жылуу абаны болушунча үйлөй баштады. Иште артисттер кийимдерин алмаштырып, сыртка милиция эл толуп чыкты. Бишкектен түнкү саат 3-тө чыгыптыр. Келээр убагы болуп калды, деди менин ат башындагы жолугушуумду уюштуруучулардын бири Чолпонкул Арабаев. Кандай адам аккар көк мус баскан ат башыны эзели от жагылбаган таштай муздак залында кайдагы бир акындын поэзия кечеси өтмөк эле, ошого катышышым керек эле деп түн уйкусунан калып түнкү саат 3-тө туруп алып 360 километр жолду басып олтуруп барат. Элестетип көрүңүзчү. Президент чын эле тамтыгы чыккан Бишкек Торгарт жолу менен жүрүп олтуруп, туп-туура эртең мененки саат 10-до ат башында болду. Саат 11-ге чейин мен окуган Ой Терскен орто мектебинин мугалимдери окуучулар менен жолугуп 6 компьютер белекке берди. Мен китептеримди тартууладым. Ошентип 21 февраль күнү саат 11-де 60 жылдыгыма байланышкан алгачкы салтанат ат башынын борборундагы маданият үйүндө Кыргыз Республикасынын президенти Роза Отунбаеванын катышуусунда өттү. Роза Исаковна жүрөктөн чыккан сөзүн сүйлөп, мени куттуктап, филармониядагы кечемдегидей эле протоколдон чыгып кетип толкундап, жердештериме менин ырларымдан окуп берди. 2011 жылдын 26 февралында Токтогул атында Кыргыз улуттук филармониясында 60 жылдык кечем өттү. Президент анда да сүйлөп, ырымды окуду. Ал жөнүндө айтып олтурбайын. Анткени кече баштан аяк Кыргыз телесинен көрсөтүлбөдү беле. Тойдун тоодой түйшүгүн көтөрүп, качан болсо менин жакшылыгымда тикилеринен тик турган жакшы адамдардын баарына ыраазымын. Кечени кемелине келтире алып барган эл артисти Түгөлбай Казаковго эми сөз жетпес. Мен эң жакшы тилегимди, эң таса каалоолорумду бала кездеги жазган каттарымда, ырларымда билдиргем. Тилекке каршы чын пейилимден чыккан сөздөрүмдүн кудурет күчү, касиети ал кыздарга жетпей калды. Анткени алардын бири да менин жазган каттарымды көңүл коюп окуган жок. Окубай туруп эле тытып салып жатты. Ошол жазган каттарымдын четин эле окуганда мен аларды сүйгөндөй, балким алар да мени сүйүп калат беле деп азыр да ойлой берем. Сиз жөнүндө документалдуу фильм тарталы деп атабыз, деди Мухтар менен 60 жылдыгыма байланыштуу чогулган жыйындын биринде. Мен таптакыр каршы болуп туруп алдым. Фильм болбосо болбойт шаке, деди Мелис көгөрүп. Анан ал Садык шерге чалып бир топко сүйлөштү. Мелистин сөзүнөн киноаппарат менен акча жөнүндө сөз болуп жатканын түшүнүп турдук. Садык баш аягы $1,5 миң сурап атат. Анча деле көп каражат эмес экен деп Мухтарга кайрылды эле. Келип акчасын алып кетип съемканы баштай берсин, деди Мухтар. Бир аздан кийин Айтыш фильмдин директору келди. Мына $2 миң, жакшылап тартып бергиле деп Мухтар дароо эле акчасын ошол жерден санап колуна карматты. Ошондон 3 күндөн кийин Айтыш фильм кино студиясынын кино режиссеру Бакыт Турдубаев, кино оператору Акжол Бекболотов болуп ат башыга жөнөп кеттик. Жолдо баратып шашылыш чүргөй салган сценарий чалыш менен таанышып келаткан Бакыт, сиздин жаш кезде ойной турган бала керек эле, байке, деди. Мен айылдагы эжемдин кызы Бекенин 1-класска жаңы кирген баласын эстеп, ошол эле жерден телефон чалып, Аманды киного тартабыз, даярдап тургула, дедим. Даярдамак тургай киного тартылып, артист болгону калдың деп, апасы күндө 2 маал таштеке чылап коюп жуунта берип, таптакыр агартып салыптыр. Фильмдин темасын жолдо баратып, отко чуркаган бала деп Бакыт койду. Ат башыга келсек, көптөн бери кар жаабай чаң учуп, мал жан кадимкидей жүдөп турган маал экен. Кар болсо жакшы болбойт беле, деди Акжол. Акжол жаш болсо да тарткан фильмдер бир катар чет өлкөдөгү эл аралык кино фестивалдарга катышып, байге утуп келгенге үлгүрүптүр. Узак жолдо чарчадыңар. Бүгүн жакшылап эс алып алгыла. Мен сыртка чыгып, Чештөбө тоолор менен учурашып келейин деп сыртка чыктым. Эртең менен турсак кечегинин бири жок. Ат башы жумурткадай аппак болуп, түнү менен жааган кар дале басылбай бапалактап жаткан экен. Айланайын Шакенбай, көптөн бери кар жаабай жаман жүдөп кеттик эле. Ниетиң ак экен, кардала келдиң. Бизге азыр мындан башка ырыстаалайдын кереги жок деп жумалы классташымдын 90го таяп калган дале атка өзү минип бир маал тоо этектеп бастырып келгенден кала элек мамбетимин Аяш атам сүйүнүп жүрдү. Биринчи күнү мен төрөлгөн үйдү, Девуну, көпүрөнү тарттык. Жестемдин Чештөбөнүн жанындагы бейитине келдик. Аман кенедей болсо да Куран билет экен,
Машинеден түшөрү менен өзү эле карды жиреп барып чөк түшө калып чоң кишиден бетер Куран окуп жиберди. Ак жол ушунун баарын тапжылдырбай тартып алып жатты. Сонун бала экен, кайдан таап алгансыз дешти киночулар. Аны мен балалыгымдан таап келдим, кичинемде так ушундай элем дедим. Ал күнү баарын тартып бүтүп Аманды үйүнө калтырдык. Эртеси айылдын үстүнө чыгып кеттик. Айылдын үстүндөгү бейиттерде атам дүйшө менен чоң энем Канымгүлдүн сөөгү жатат. Көптөн бери Куран окуй элем. Маркумдарга Куран окуп бүткөндөн кийин мени тартты. Анан ойго келбеген сырдуу иш болду. Тоону тартып алсак болот эле. Булут тарар бекен дегенде эле Кудайдын кудуретин карагылачы. Кимдир бирөө колу менен жамынып жаткан жуурканды сыйрып ыргыткандай кайыңдынын тоолорун жаап турган булуттарды биз турган мүрзөлөрдүн этегине чейин сыйрып келип таштады. Ачылган асман бөктөрүлгөн жондордун этегине келип түштү да. Жел тегирмендин чокусу, көк жон, андан берки коктуголот, мен кенедейимде сарайдан мектебиме чейинки кар кечип келчү талаалар бир заматта аппак болуп шаңкая түштү. Ак жол керектүү кадрларын тартып бүтөрү менен тоону кайрадан булут чүмкөдү. Эми биз күн батыш тарапты тартмакчы болуп, ага дейре жылчыксыз туман басып жаткан чеш төбөгө аппаратты бураарыбыз менен үстүн толугу менен астын этегине дейре жапкан туман көз ачып жумганча тарап жок болду да. Тартып бүткөнгө чейин океандагы айсбергке окшоп абада калкып туруп, тартып бүтөрүбүз менен чеш төбө, Кошойдун кара тоосу бүтүндөй ат баш өрөөнү кайрадан жылчыксыз туман алдында калды. Мындай укмушту көргөн жок элек Шайлообек байке. Систи келди деп атайлап Кудай жолуңузду ачып жатат окшойт дешти. Бакыт менен ак жол. Мен ата энемдин сөөгү жаткан тууган жерге таазим кылып, шагымды сындырбай, жолумду ачып берген Кудайдын мына ушул кудуретине ыраазы болуп, эмне деримди билбей ичимден сызылып узадым. Ат башынын сырдуу бул керемети Бакыт менен ак жолдун кино тасмасында калды. Кийин биз эмес, көрүп алып япондор оозун ачып суктанган чеш түбөнүн ошол элесин көбөйтүп, бул укмуш сүрөттүү ат башылык жирдиштеримдин бир тобуна тартуу кылды. Муктар. Жакшылык менен жамандык жанаша жүрөрү чын экен. 2011-жылдын 30-апрелинде күтүүсүз жерде Муктар Өмүракуновдон айрылдык. Бул жоготуу бүтүндөй кыргыз эли үчүн канчалык оор болсо, ат баш эл үчүн андан да оор болду. Накен баштаган ат башынын аттуу баштуулары Муктардын сөөгүн аларчага алып калалы деп, ата энеси менен сүйлөшкөн анын Сарское селодон жаңы эле сатып алган үйүнө жөнөдүк. Көрө окат деп урунуп беринип жүрүп жыйган тергениң да, болбогон нерселер үчүн бирөөлөр менен жаман жакшы көрүнгөнүң да өлгөндөн кийин ушинтип бир тыйынга арзыбай кала берет турбайбы, деди Накен байке. Ар экимибиз тунжурап, көптөн бери ойлобогон өлүмдү ойлоп, күндүн нурундай, айдын шамындай жаркылдаган, баарына суудай, чөптөй, жолдой түшүнүктүү Муктардын жок болгонуна дагы эле ишене албай кетип бараттык. Ар айтып да, бир айтып да Жумаш эжеден Муктардын сөөгүн Бишкекке алып кала албай койдук. Жайын касып коюптур, болбойт, деди ал. Жумаш, өзүң эстүү жансың. Муктар деген жалгыз эле ат башынын эмес, жалпы кыргыздын баласы болуп калды эле. Кыргыз өкмөтү аларчадан жай берди. Биз да сөөктүн ушул жерде калышын ылайык көрүп турабыз. Жайын касып койгондо эч нерсе болбойт. Андай-андайлар боло жүргөн иш деп токтомонба теке жүйөгө тартты эле. Жок дегенде эми өлөрүмө чейин Муктарымдын мүрзөсүн тиктеп жатайын деп Жумаш эже таптакыр көнбөй койду. Чынында Муктардын сөөгү коюлган бейит сайдын берки өйүсүндөгү 2 кабат кылып өсү салган үйдүн такмагындайында экен. Биз Муктардын айылына ат башынын кара суу жагы менен айланып барып калмакчы болуп, жолдо Мирбек, түндө Мелис да келиптир. Түнү бою давлениясы түшпөй, азыр райондон врач чакыртышыптыр. Муктарга топурак салып койгула деди деп соткасы менен сүйлөшүп болгондон кийин ишти беле десем кечөө кечинде жолуккам кызуу болчу. Муктарды уккандан бери эле басылбай ичип татат, ыйлап татат, деди. Мен ичимден эми Мелисти Кудай сактагайла деп биз кара коюндун кап-кара болуп кирип турган суусуна кабылып кечип өтө албай, эмне үчүн жалаң эле кытайлыктар иштеш керек? Жергиликтүү жаштардан жумушка албасаңар Бишкек Торгат жолун буйбуз деп чуу салып атып ишке орношкон ат башылык өгүз моюн буура самбалдар бир жумадан кийин чыдай албай качып баса берип, сайдан таш ташып, кум ташып иштеп жүргөн илмийген кытайлыктарды карап туруп, кайра артка тарттык да райондун борборуна келип, менин айылым ой терскен тарабы менен айландык. Митингге үлгүрүп калалы.
Мен да сүйлөмө келем деп шашып баратып жетип келсек, алдыда Пакистандын көйнөктөн балын, жалаң буттарына Кытайдын сандалын кийип, жан жагына жалаң өзүлөрүнүкүндөй кийинген ак топчан жаш балдарды тегеректетип алган батек сакалчандар Муктардын сөөгүн көтөрүп, артынан Муктар менен алыс жууктан коштошкону келген эл ээрчип бейитке жакындап калган экен. Эмне митинг болгон жокпу дедим. Эки эле кишини араң сүйлөтүп токтотуп коюшту дешти тургандар. Кимдер? Муктардын апасы менен кичүү иниси болбой койду. Инисинин да сакалы бар. Айлак сакалдар кечээ сөөк келгенде эле айтышкан, укпай коюшту деди калиндиктердин бири. Тигил сакалчандарды тегеректеп жүргөн жаш балдар кимдер? Алар өзүбүздүн балдар, Муктар салып берген медресенин окуучулары. Өкүрбөйсүңөр, кошок кошпойсуңар деп өкүртпөй, кошок коштурбай коюшту. Ат башта мындай сакалчандар жок эле го. Ат башта мындайлар жок. Нарындан, Бишкектен, Алматыдан келиптир деп уктук. Бизде мындай дамбал кийген сакалчандарды эч качан сөөк койгонго аралаштырбайт. Аралашчу болсо балдар колтуктап барып сыртка чыгарып коюшат деди. Оштун кара суусунан Муктарга топурак салганы келген азамат иним. Сөөк жайына коюлганча ат башынын Бишкектен барган аттуу баштуу кишилерине учурашып жүрдүм. Накен Казиевич да күйүп бышып өзү теңдүү адамдардын арасында турган экен. Шайлоо өкүрбөгүлө деген экен. Өкүрөбүзбү деди. Өкүрөбүз дедим. Ушул сөздөн кийин араң турган элге жан кире түштү. Жайына жатар менен сайда айланып Муктарды сөөгү чыккан боз үйгө өкүрүп түштүк. Өкүрүктү сай сөөктү сыздаткан кошок коштоду. Көрсө аны Замандаштын Жалал-Абад дубанындагы башчысы Нуркан Койчуманова кошуп турган экен. Биз өкүрүп чөйрөс менен боз үйдүн түбүндө бозола болуп, буулугуп турган өспүрүм бала бурукрап ыйлап жиберди. Мен ошондо так ушул баладай кезимде энем өлүп, жаңыдан боз үй тигип жатканда ыйлап жибергенимди. Ошондо соороткону жаныма келген кичине Касый аке, жөн кой, өлүккө ыйлаган баланы кийин минтип токтотчу болбо. Өпкөсү соолукча ыйлап алсын. Болбосо ызамыңы ичине түшүп кетип, өмүр бою оорукчан болуп калат деп тыйып салганын эстедим. Боз үйгө Куран окулуп бүткөн соң эл тарай баштады. Сакалчандар жолдо токтоп турган капкара жиптерине олтуруп айылдан зуу коюп жөнөп кетти. Байыркы жоокерчилик заманда да жаны кыйылган кыргыздын сөөгүн жат колдорго таштабай, сөөгүн бөтөн элдин колуна таштаган эл душмандын каргышына калат деп, этин шылып салып, сөөгүн ап келип, өкүрүп түшүп, боз үйүнөн түтүндөй сусулонтуп, кошок коштуртуп, балдарын иреңдетип, таяк таянтып, жоктотуп, өлүктү жайына өз зыйнаты менен узаткан салтын эстедим. Кыргыз сөөгүн кордобойт. Сөөгүн берген эл көөнүн берген эл. Сөөгүн берген мындай эл акыры оңбой калат. Езели сөөгүңөрдү бөлөк бөтөндөрдүн колуна бере көрбөгүлө. Балдар деген бабалардын сөзүн чештөөнүн бетине таш менен жазгым келди. Балким ат башынын жаштары чын эле ушул сөздөрдү чештөөгө жазып коерсуңар. Ойлонгулачы. Курман айтка сое турган койго окшоп, дамбал кийген сакалчандардын айткан дегенине чөптөй жапырдып, чаңдай тепселип, малга окшоп жетеленип, койго окшоп унчукпай туруп берген кыргыздарым мага эбак эле жанын жоготуп, сөөгүн бирөөлөр алып кетип, жалдырап басып калган сулпеттерге окшоп көрүндү. Мындай шумдук боло эле келе. Көрсө түндүк кыргыздарга караганда, динге көз мурдураак каныгып, анын ак карасын ажырата түшүнүп калган түштүк туугандарыбыз исламдын анык душмандары ким экенин айра билип калган тура. Бул жагынан атбашылыктар алда канча сабатсыз экенбиз. Мындан 20 жыл мурун акчасы барлар мектепти таштап жалаң мечит салып киргенде, мечиттер турат көк чийип, мектептер турат жөткүрүп деп жазганым эсиме түштү. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин «Агындылар» аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.